Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин эки суроом бар сизге. Биринчи. Биз чет өлкөдө АКШда дейт, Америкада жашап иштейбиз. Достор менен жолугуп калганда адал эмес. Уйдун, койдун жана тооктун эттерин жеп коюшат. Чочконун эти болбосо болду деп. Анан намаз окуганда ошол адамдардын бирөөсү имамга чыгып намаз окуйбуз. Ошол туура болобу же арам эт жебегенибиз имамчылыкка чыгышыбыз керек болобу? Имамга эң такыва адам чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эки адам келип, бир айга жакын таалим тарбия алып кетип бара жатканда экөөнүн илим деңгээли бирдей айтат. Өкүңөрдүн валия уммакума акбарукума синнан, жашы чоңуңар. Өкүңөрдүн илимиңер бир кыл тең, бирдей алдыңыздар, жаш чоңуңар. Такыбаңар имамчылык өткөлө деп келет. Мына шариат китептеринде да айтат. Илимди үрөгү такыбарагы чыгат дейт. Анан экинчиден чочко болбосо болду деп анда атеисттер сойгон, динсиздер сойгон, башкалар сойгон уйду деле жей берсе болобу, койдун этин жок. Такыбачылык шарт. Такыбачылык шарт. Мына Кудайым буйрса жакында ошол мергенчилерден көп эме түшүп атат. Мо ырыскы маселеси адал арам жана кайсы жаныбар жегенге болот болбойт. Ушул боюнча Мергенчилердин арзуусу деген китеп бар. Абдул Азиз ибн Фиршита деген ханафи алым жазып чыккан. Ошонун кириш сөзүндө өтө уникалдуу китеп да. Бүт адал ырыскы боюнча, жалпы ырыскы маселеси боюнча бүт аяттарды алып келип тафсирлеген, хадистерди алып келген, анан аалымдардын учкай сөздөрүн алып келген. Ошол учкай эрежелердин бири ал-лукмату нутфатул амал дейт. Бир ууртам тамак жакшы адалдан болсо, жакшы амалга уютку болот. Жана сүт уютат го айран кылып, сармай кылып, быштак кылып дегендей. Бир кесим эт адалдан болсо, анык адалдан болсо, жакшы амалга уютку болот. Ошо бир кесим эт жегенден бул энергия болот да. Жоон эки элекченен Аллах ушундай кылып жараткан. Ал энергия жакшы нерсеге кетет деген сөз ибадатка. Анан ошол шеккүмөн арамдан шеккүмөндөн болуп калса, ал адамдан тыңгылыктуу деле жакшы амалды күтүп кереги жок. Анын ою бузулат, амалынан деле маянап жок дейт. Ошон үчүн жок. Чочкодон сактангандай эле ошол койдун өзү дагы, уйдун өзү дагы кандай союлду, аны айгинелеп такташ керек. Чын төгүнүнө жетип адалдыгын издеш керек. Экинчи, биз фур айдап иштейбиз, жолдо жүргөндө сапар намазын окуганда парз намаздарды касыр кылып окуп, сүннөт намаздарды окубайбыз. Багымдат намазыныкында ушул эле туура, ушундай кылабыз. Ушул туура эле болобу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө ушул зарылчылык менен сүннөт намаздар калса дагы өзгөчө багымдат намазын калтырбайт эле. Ошон үчүн шариаттарда, биздин китептерде келет акаду сунан, ошол багымдаттын эки рекет сүннөтү бекем сүннөттөрүнүн көч башында турат деп. Бул боюнча Ханафи мазхабта жалпы жонунан 3 сөз бар. Муну Тухфатул Мулукта келет, экинчи Маджмаал Анхурда дагы келет. Дамат Эфенди айтат рахимахуллах. Сапарда жүргөндө өтө шашылыш болуп, иштеп, тезирээк парзды окуганга эле чамасы жетип аткан болсо, анда ал сүннөт таштай турат, бирок жүрөгүнөн огудай кечирдесин ал учурда үзүрээси болот. Анан кээ бир аалымдар айтат, сапар көбүнчө ошондой бир машакаттын үстүнө курулган, сүннөттү таштап койсо зыяны тийбейт. Кээ бир аалымдар ушуга фатва берилет. Катуу зарылчылык болсо айла жок таштасын. Сүннөт парзда эмес албетте, бирок сүннөттүн да өзүнүн орду бар. Анан кененчилик болсо, кофе ичип жанагындай кофе бирек башка кылып отургандан көрө тез ичип туруп сүннөтүн окуган жакшыраак ал учурда дейт.